Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, коңгуроonu басып, жана лайк басканды унутпаңыздар, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздерге чим-чима тамагын жасоону үйрөтөмүн. Анда эмесе бисмиллах деп баштайбыз. Биринчиден бизге койдун эти керек 1,5 килограмм, жана 1 пияз, 2 савиз керек, жана картошка керек. Мен алдын ала туурап алганмын. 2 килограммдай картошка, жана приправа, ошондой эле май, соевый соус керек. Ал эми салатка помидор жана бадыран керек делет. Un 450 грамм, жана суу 200 грамм, жана 1 жумуртка керек. Эми этибизге кызыл калемпир, кара мурч, соевый соус жана туз кошуп, колубуз менен жакшылап аралаштырып 10-15 минуттага коюп коебуз. Мен бардык ингредиенттерди төрт-бурчтук кылып туураймын. Эми сковородкабызга майды куябыз. Өтө ысытпай туруп, этти салып алабыз. Эми бат-бат аралаштырып, кууруп турабыз. Эттин өзүнүн ушундай болуп суусу чыгып баштайт. Эми капкагын жабып, жакшылап куурагандан кийин капкагын жабып, жарым саатка тыныктырып коебуз. Жарым сааттан кийин суусу тартылып, жакшы бышкан болот. Эми пиязыбызды кошуп, 2-3 минутта кууруп алабыз. Жакшылап куурулгандан кийин савизибизди дагы 3-4 минутка чейин кууруйбуз. Савизибиз жакшы куурулган соң картошкабызды салып алабыз. Бир тегиз кылып жакшылап аралаштырабыз. Бат-баттан аралаштырып, тегиз кууруп алабыз. Жакшылап кууруп алгандан кийин туз салып, жана 1 кружка суу куюп, жакшылап аралаштырабыз. Жай отто жарым саатка коюп коебуз. Улам арасында аралаштырып турабыз. Эми камырды жасоону баштайбыз. Сууга жумуртканы кошуп алабыз жана тузду аралаштырып, жакшылап жумшак камыр жууруп алабыз.
Жакшылап журуп алгандан кийин салфанга салып 10-15 минутага тыныктырып коебуз. 15 минут өткөндөн кийин камырыбызды экиге бөлүп салфаныбызга салып дагы 10 минутка тыныктырабыз. Андан кийин камырларыбызды жаюуну баштайбыз. Мен камырымды 2 кабатта жаям. Убакытты үнөмдөйбүз жана жука кылып жаябыз. Аябай жука кылып жайып алабыз. Биринчи камырыбызды ушундай кылып 4 бурчтуу кылып кезебиз. Төрт бурчтукта өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, орточо кылып кесип алабыз. Эки камырыбызды тең жайылган камырларды ушундай кылып 4 бурчтук кылып бардыгын кесип алабыз. Эми камырларыбызды өсүмдүк майы менен майлап, карысканыбызга салып 15 минут дагы бышырып алабыз. Ушундай болуп бышат. Эми бышып жаткан картошкабызды аралаштырабыз. Жарым саат убакыт өткөнчө улам аралаштырып карап турабыз. Эми чымчыма тамагыбызга керек болгон салатыбызды 4 бурчтуу кылып туурап алабыз. Помидорду дагы 4 бурчтуу кылып туурайбыз. Турагандан кийин ичине туз салып аралаштыра алабыз. Картошкабыз даяр болуп калды. Эми бышкан камырларыбызды биринен бирине ажыратып, тарелкабызга тизип чыгабыз.
Эми бышкан картошкабызды тарелкага салып, үстүнө салатыбызды салып, столго койгонго даяр. Бул тамакты чымчыма деп атаганым. Бышкан камырларыбызды колубузга алып, тамакты салат менен кошуп, чымчып жесеңиздер болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Жасап көрүүңүздөрдү сунуштайм. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат достор. Эмки видеолордо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.